Наурыз арулуктун, тазалыктын, жаңылануунун майрамы. Бекеринен ноу жаңы рус күн деп айтылбаса керек. Сүмүлүк бүгүн кайдаттык, бешини терим сүртөмүн, ыйманды бүгүн күтөмүн, бактыбыз бүгүн ачылсын, ырыскы эшик чачылсын деген жакшы тилектер менен Наурузда кастарлап жазалчу даамдын бири бул сүмүлүк. Сүмүлүктү даярдоонун камылгасы майрамга 10-15 күн калганда башталат. Биринчи буудайды алып эле келип, бирден тазалап, чоң бүтүндөрүнү тазалап алып туруп, анан аны 7 жолу кайтарып чайкап, анан бир күн сууга түнөтүп коюп, анан мондай эмеге отургузабыз. Отургузгандан кийин муну жылуу жерге балдарды киргизбей, аябай жаш баланы чоңойткондой бөпөлөп, күнүнө келме кайтарып, суу сээп өстүрөбүз. Бир жумада даяр болот. Даяр болгондой өзү асты биригип, сүмөлөктүн шириндиги бүт ушул астында болот да, ширин суусу. Мондай болуп. Анан Куран окуп, анан кесебиз. Азыр ушул даярдалганды эт тарткычтан өткөрөбүз, мунтуп майдалап алып туруп. Эт тарткычтан бир өткөндөн кийин аны сууга жуйбуз. Кайдымкы эле таза сууга жуйбуз. Ал апапак сүт болот. Биз ошондо сүмөлөктүн биринчи суусу деп эсептейбиз аны. Анан ал казанга түшкөндөн кийин муну биринчи суудан сыгып алабыз да, топ болуп калат. Топ деп коебуз, мындан чыккан топонун. Аны кайра экинчи жолу дагы эт тарткычтан өткөрүп, экинчи жолу дагы жуйбуз. Үчүнчү жолу өткөрүп дагы үчүнчү. Ошондо биринчи суусу, экинчи суусу, үчүнчү суусу болуп. Биринчиси ширин суу болуп аталат да. Даярдалып коюлган буудайдын ширелүү суусун өткөзүп сүзүп алып, ага кадимки унду чалып, бүдүр калтырбай эзишет. Эзиле турган ун суу менен даяр болгуча алгач от жагып, май куюп, атайын сүмөлөктүн токкочу бышырылат. Антип токкочту салып бышырып алабыз сүмөлөктүн астында. Мынакей сүмөлөгүбүз казанга түшкөнгө даяр болуп калды. Жанагы буудайдын биринчи сүтүнө биз унду чайып алдык. Азыр эми муну казанга куябыз. Сүмөлөккө таш салабыз, 41 таш алып келип жууп тазаладык. Бул таштын касиети казандын түбүнө тартпай сүмөлөгүбүз жакшы бышат. Сүмөлөктү жасаган үйгө айыл аксакалдары келип, маркумдарга Куран окуп, андан кийин бата тилешкенден кийин Наурыз майрамы ыр бий менен коштолуп, улуттук оюндарды балдар ойноп кубанышат. Наурыз майрамы адамдарды жакшылыкка үмүт кылып, эски тарыштарын унутуп, бири-бирин сыйлап, үй ичин тазалашып, орус-сыркоо кырсыктар болбосун деп жакшылыкка тилек кылышат. Ар бир үйдө дасторкон жайылып, Нооруздун түркүн даамдары жайылат. Биз бүгүн Наурыз майрамына карата улуттук тамак аштарды даярдаганбыз. Ушу апаларыбыз менен бирдиктечи. Бул апалардын бир эле кол өнөрчүлүк колунан келбестен ушу улуттук тамактарды да жасашат да. Мына Нооруздун маракесине карата улуттук тамак аштардын түрүн жасап келдик. Эле биздин ата-бабаларыбыз ушу эч нерсени текке кетирген эмес да. Койдун ичеги немесинен жасаганбыз. Мына өрдөк кылып, мына жумурткаларынан беричи. Сокулук райондагы Жаңы Жер айылында түзүлгөн Даткая Лечек апалар тобу районда айылдагы бардык иш-чараларга активдүү катышып келет. Ошондой эле ар жыл сайын Наурыз майрамын жакшы тилек менен тосушат. Быйылкы жылда дагы өздөрү даярдаган сүмөлөктү алгач узанып, жалпы элге ак тилектерин билдиришти. Баарыбыз ушул элге жерге тынчтык, токчулук каалап, бири-бирибизге жакшылык, жакшы сөздөрүбүздү айтып туруп анан кийин казанга баштаганбыз. Буйруса мынакей тамагыбыз даяр болду, апалар. Эми ушуну алдын ала ушул оз тийебиз.
Nooruz майрам өзүнчө бир керемет. Мына бүгүн күн менен түн тең элет. Таттуу уйкунун кучагынан ойгонуп, жер энебиз бир калыпта термелет деп, Nooruz майрамыңыздар куттуу болсун.